Ой, молодец. Азамат. Сен Азыреттин апасы? Балам сізбен өшкенді жақсы көреді. Анем мен қызым айбай сөйлескенді жақсы көреді. Сұрауларды көп береді. Сәтіден не болды, балдарым не болды, бүт айтып береді. Бүгін ерте менен эле көйлек кийип барам мен. Салиха қыздар көйлек кийип барат экен, мен көйлек кийем деди. Балдар кепка кийген, анан бир кыздар бир кепка кийип барды, мен кепка кийип барам деп. Ушинтип бардык нерселерди айтып барганды сөйлескенди жақсы көрөт. Азамат. Коштоп туралы? Кандай жакшы сөз айтасың. Сен балам, сен мыктысың, сен акылдысың. Мен сени жакшы көрөм деп күндү жакшы көрөм. Балаңар жооп береби ошондо? Мен да жакшы көрөм сизди деп айта алабы? Балам сизге кантип сөзүн билдирет. Мен балам өтө кучактайт, апа сизди жакшы көрөм. Не деп? Өмүрүм? Сиз балаңыз кандай жакшы адаттарга үйрөтүп жатасыз дейт. Мен балама күнүгө эртеме турганда бети колун жууп, сайдикке даярдап, сайдикте тамакты кийимиңе тамтыкпай таза ич, таза жүр, бирөө менен урушпа, сабак эжегиң сабак болсо сабакка көңүл бур деп жөнөтөм күнүгө эртеме. Күндөгү көнүмүш адаттар карындашың урба, тартиптүү бол, акылдуу бол, ошо жакшы сөздөрдү айтып үйрөтүп турам. Азамат. Балаңызды ыйлаганда сиз көбүнчө эмне кыласыз? Мен себебин сурайм, эмне деп атасың? Если айтпаса, 2-3 жолдон сурайм, качан айтмайынча түшүндүрөт. Балам эми сүйлөп баштады. Түшүндүрүп айтып баштады. Ошо качан айтмайынча сурай берем. Эмне болду? Эмнеге себебин айтты? Жакшы. Эмне айтар? Балам сени кандай оюн ойнойсуз? Балам менен оюн ойнобойм. Дегенде мен кыздарым жаш, ошол кыздар менен ойнойм көбүнчө. Бирок мен ата ордуна ата, эне ордуна эне болуп тарбиялап келем. Балам жайдары. Бирок мага кыялданат. Ал ар нерсе мен чоңойгондо өзүм багып алам. Өзүм эч нерсени кым кылбайм, сизип сизди эч жака таштап кетпейинчи деп ошону эме кылат. Бирок акылдуу, ыймандуу, инсаптуу бала тарбиялап келип атырмын. Ошо. Азамат. Сиз балаңызга кандай мээрим бересиз? Кантип эркелетесиңер? Мээрим бергенде кантип? Жаным, козум, алтыным, күчүгүм. Ушундай сөздөрдү. Принцессам, золушкам. Ушундай Кетпеңдер, мен де кучактайт да. Сәтке кетип атканда да көргөндө да кучактап эле. Сүйгүндөй. Кача мен де өтүп кетет да. Жакшы. Берзат. Балаңыз менден күтөт, же сүрөт карайсыз. Менин балам сүрөт тапканды жакшы көрөт. Ал эми күндө болбосо да 2-3 күндөн бир ата жомогун сөзүндө биз кечинде сончо жомогун. Ай, Азамат. Нуржанат. Балаңыздын жакшы сапаттары. Жакшы сапаттары. Акылдуу болот, нерсени түшүнөт. Тапчы жакшы сапатын. Жакшы сапаты бар. Сен билбей кетишпейсиң шуну. Мен билем да. Жакшы сапаты бар. Таза, андан кийин мындай. Кандай десем, назик, аябай мындай неме да. Тыкандай да назик да, өтө назик. Назиктик эме сапат ару неме да бар, аяруда. Балаңызга болбойт дегенди кантип түшүндүрөсүз? Менин кызым көбүнчө эле мындай эметкенде түшүнүү менен кабыл алат. Мындай кызым, мен өзүм алып барам, өзүм алып берем. Мен өзүм сен менен болом, сени жакшы көрөм. Сен да мени түшүн, мындай кадимкидей эле эметет да, түшүнөт кызым. Мисал үчүн бир жакка кетип атканда эрчит да бала жата кал, тура кал, ошондо кантип сурап атасыңар? Жата кал, тура кал.
Ыйлаганда, ыйлаганда. Илет ошо. Ооба, мен кетип атам кызым, бирок меники кыздарым көп болгон үчүн Ээрчибейт. көп деле ээрчибейт да мени. Көп деле ээрчибейт, бирок мен сага неметкенде келатканда бир нерсе алып келем. Обещать этип анан Ыйлап чыңырып калбай бакырып кетип атканда. көп деле андай эме Жакшы. Азамат. Балаңыз менен кандай оюн ойнойсуз дейт. Мен балдарым менен негизи той ойногонду жакшы көрөбүз. Апа биз менен той ойночу деп чоң баламды ошентедик да. Футбол ойнойбуз. Жакшы. Анан үйдүн ичинде болсо баягында ат футбол бер апа ат футбол ойнойбуз. Жакшы көрөт ошону балдар. Шалеле отуруп калсаң болду, ат кылып минип алат го мени.